Тапшырмаларды чыгарууну улантабыз балдар. Кийинки 9-2 дейт. 9 менен 2-ни жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек. 9-2. Бул жакка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейли. 9 жерде 2, 18 болсо, 2 жерде 2, 4, 2 жерде 3, 6, 8, 10, 12, 2 жерде 7, 14, 8, 16, 9, 18 болот. Демек 18 менен жалпы бөлүм болот экен. Демек 9'ду биз 2-ге көбөйтүшүбүз керек. 9'ду 2-ге көбөйтөбүз. 11'ди дагы 2-ге көбөйтөбүз. Минус 2'ни биз 9'га көбөйтүшүбүз керек. 1'ди дагы 9'га көбөйтөбүз. Ошондо 18 болот. 11'ди 2'ге көбөйтсөк 22 болот. 1'ди 9'га көбөйтсөк 9 болот. Ошондо 18. 22'ден 9'ду алганда 13 болот. Болду, булар кыскарбайт, ошончо калат. 81-72 дейт. 81 менен 72'ни жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек экен. Бул жер 81-81 экен, көрдүңөрбү? Ошондо 81'ди 81'ге бөлсөк эмне болот? 1 болот. 1 минус 72'ден 1. Эгерде мунун бөлүмүндө эч нерсе жок болсо, дайыма 1 бар болгон болот. Кыска жолу мындай болот. Мунун бөлүмү жокторду мындай кыласыңар. Бөлүмү 1 болот дагы, ошондуктан бул жерде 72 бар болсо 72'ни жазабыз. 72'ни 1'ге көбөйтсөк 72 минус анан 1 болот экен да. Барабар 72'ден 1'ди алсак 71 болот. Анан бөлүмү 72. Улантабыз тапшырмаларды. Мунун демек жалпы бөлүмгө келтиребиз. 3,5 плюс 5'ти 10'га айландырсак болот. Демек 5'ти 2'ге көбөйтсөк болот. 4'тү дагы 2'ге көбөйтөбүз. Ошондо 5 плюс 18 болсо 3,5 плюс мындай болот да. 10'ду 1 эле жолу жазам дагы, анан 5'ке 8'ди кошушубуз керек болот. Ошондо 5'ке 8'ди кошсок 13 болот. Бул жер 10. Анан 13'тү 10'го бөлсөк болот. Ошондо мындай болот да, муну буга бөлсөк, бүтүн менен бөлчөктү ажыратканда ортосу плюс менен ажырайт да, экөө 1 да анан плюс менен ажырайт. Ошондо 13'тү 10'го бөлсөк 1,10 болуп калат да. 13'тү 10'го бөлсөкчү. Анан 3'кө 1'ди кошсок 4 болот дагы, 4,3 болот экен. Кийинки муну деле ошондой кылабыз. Биринчи бул 20 болуп турат. 5'ти 20'га келтирсек болот. Ошондо 5'ти биз 4'кө көбөйтсөк 20 болот. 4'тү да 4'кө көбөйтүш керек. Ошондо 20, бул жер 16 болот экен. Плюс 1,20дан 3 болот экен. Ошондо 4'кө 1'ди кошсок 5. Анан 20'ны 1 жолу жазабыз да. 16'га 3'тү кошсок 19 болот экен. Мына ушинтип эле чыгарып коебуз. 10 менен 4'тү да жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмгө мына 10 анан 4'тү алабыз дагы. 1 эмес, 2'ден баштайлы. 2, 3, 4, 5. 4 жерде 2, 8, 4 жерде 3, 12, 4 жерде 4'төн алып 4 жерде 5, 20. 10 жерде 2, 20 болот. Мына көрдүңөрбү? Демек жалпы бөлүмү эмне болот экен? 20 болот экен. Демек 10'ду биз 2'ге көбөйтүшүбүз керек экен. Анда 6'ны дагы 2'ге көбөйтөбүз. 4'тү биз 5'ке көбөйтүшүбүз керек. Анан 1'ди дагы 5'ке көбөйтүшүбүз керек экен. Ошондуктан 10'ду 2'ге көбөйтсөк 20, 6 жерде 2, 12, 4 жерде 5, 20, анан 1 жерде 5, 5 болот. Ошондо 20 болсо 12'ден 5'ти алсак 7 болот. 20'дан 7. Буларды чыгарууну жана мен айтып кеткем. 7'нин өзүн жазабыз да. 7 жерде 3, 21 минус 2 болот. Муну буга көбөйтүп эле, муну кемитип коет экенбиз. Ошондо 21'ден 2'ни алсак 19 болот. 19'ду 7'ге бөлсөк 2'ден беребиз. 2,7'ден 5 болот экен. Мына 19'ду 7'ге бөлсөк 2'ден берсек 14 болот. 5 калат. 2 бүтүн. Анан 7'нин өзүн жазабыз. Калдыгы алымына жазылат экен. Улантабыз.
131-ci тапшырмага келдик. Бул жерде да бөлүмү жок экен. Ошондуктан 5-ти жазам. 5 жерде 4 20 минус 4. 20-дан 4 алсак 16 болот. 16 бөлүнгөн 5. 16-ны 5-ке бөлсөк 3,5-тен 1 болот. Так, буларды 15-тен 3-тү алып койсок болот. 12 болот. Анан 4-тү 3-кө көбөйтүшүбүз керек. 12 болуш үчүн 6-ны 2-ге көбөйтөбүз. Ошондо 3-тү да 3-кө көбөйтүш керек болот. Минус 6-ны 2-ге көбөйтөбүз. 5-ти да 2-ге көбөйтөбүз. Жалпы бөлүмгө келтирип атабыз да. Ошондо 4 менен 6-ны алган болсок, 2, 3, 4 болсо, мына 4 жерде 2 8, 3 12, 6 жерде 2 12 болот. Ошондо 12 12 жалпы бөлүм болуп атат, көрдүңөрбү? Ошондо 12 бүтүн 4 жерде 3 12, 3 жерде 3 9 болот. Анан 6 жерде 2 12, 5 жерде 2 10 болот экен. Ошондо эми карагыла, могу жерде 9 10дон аз болуп атпайбы? Ушундай учурда 12ден 1ди карызга сурашыбыз керек да. 12ден 1ди карызга сурасак 11 калат. То есть мындай болуп калат да, 1 бүтүн 12ден 9 минус мындай болуп ажырайт да. То есть 12-ни биз ажыратабыз да 11 плюс 1 депчи ажыратабыз. Анан бул жагын буруш бөлчөккө айландырып коебуз. Ошондо 11 бүтүн ошо 12-ни 1ге бөлсөк 12, 9-ду кошсок 21 болот, минус 10. То есть бир эле жолу жазып коебуз. Мына көрдүңөрбү? Ушул учурда мындан 1ди карызга алып буруш бөлчөккө айландырып койсок, анда 21ге айланып калат экен, мына мындай кылып. Ошондо барабар 11 бүтүн 12ден 11 болуп калат экен да. Дагы бир жолу кайталайын. Мына ошондо 12 көрүнөр 9 10дон аз болуп калды да. Ошондо кемите албай калат экенбиз дагы 12ден 1ди карызга сурайбыз. Ошондо 11 плюс 1 деп монтип ажыратып коюшубуз керек да. Бул өзү жазылат, мына көрдүңөрбү? Анан муну буруш бөлчөккө айландырып коебуз. Мына мындай болуп калат. 11 бүтүн дейбиз дагы, анан 12ден 21 болуп калат үстүчү. Анан минус 10ду жазабыз дагы, анан кадимкидей эле иштеп коет экенбиз. Муну да иштейли. 9 7-ни биз 2-ге көбөйтүшүбүз керек. Муну да 2-ге көбөйтөбүз. Ошондо 14 6 минус 8 так 14. Бул дагы мына ошого окшош болуп калды. 6дан 8ди кемите албайбыз. Ошондуктан 9дан биз 1ди карызга сурайбыз. Ошондо минтип ажыратабыз да. 9ду 8 плюс 1 деп ажыратабыз. 14төн 6 минус 14төн 8. Ошондо муну буруш бөлчөккө айландырабыз. 8дин өзүн жазам дагы. 14-тү 1-ге көбөйтсөм 14, 6-ны кошсом 20, минус 14 8. Ошондо 8 бүтүн 14төн 12 болуп калат экен. Бул экөө дагы кыскарат. Ошондо 8 бүтүн 12 менен 14-тү 2-ге бөлө берсек болот. Ошондо 7ден 6 болуп калат экен.